Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum assalam. Орозодо бозо ичсе болобу дейт. Бул өзү суроо, өзү дагы бир суроо жаратат экен да. Деги эле өзү бозо ичсе болобу деген маселе бар да. Анан экинчи суроо, орозодо бозо ичсе болобу деген маселе. Эки суроо да. Ушу бозо суроосу аябай көп келип атат мага. Группада да аябай көп келди. Коомчулукка кайрылып коеюн. Бозону билесиңерби? Билесиңер, өкүртө ичип жүрөсүңөр, Мен бозону тек гана эмелерден гана көрүп жүрөм. Лавкаларданчы, базарда мындай тизилип турганда, баягы эмелерге, желим бөтөлкөлөргө кийип, эмек куюлуп турганын гана көрүп жүрөм. Мындай чөйчөккө куюлганын көрө элекмин. Жыты кандай болот, курамы кандай болот, ичкенде эмне болот билбейм таптакыр. Өмүрүмдө ичип көргөн эмесмин. Тек гана эмеде көрүп жүрөм. Базарларда көп эле сатып жүрөт. Бозо ичсе болобу болбойбу? Болот деген алымдар бар, болбойт деген алымдар бар. Жеке менен сурап атат. Менен сурап аткандыгы үчүн бозо эмне, орозого анан келебиз азыр. Бозо ичсе болобу болбойбу билбейм мен. Билбегенди билбейм деш керек. Себеби кээбиклер айтат, ичсең мас болосуң деп айтат. Кээбиклер ичсең эч нерсе болбойсуң деп айтат. Билбейм мен. Түшүндүңбү? Буну такташ керек. Эгерде мас кыла турган болсо анда арам болот, ал болбойт. Ичип көргөнсүңөрбү, мас болдуңарбы беле? Мас болбойбу? Мас кылат деп айткандар бар. Кыскасы мен билбейм. Буну билбейм дегенде билбейм деш керек, билбегенди. Күнөөкөр болобуз, жоопкерчилик бар. Түшүнүп болду? Демек, бунун өкүмүн так билбейм. Ал эми орозого келгенде, орозо кезде кантип ичесиң аны? Балким ифтарлыкта, саарлыкта деп атсаң керек. Эми адал болгон болсо иче бересиң. Эми алымдар эгерде адал деп чыгарып берсе, иче бересиң. Арам деп чыгарып берсе, аны орозо эмес, башка окта да ичсең болбойт. Чүнкү мен билбейм. Арам деп да айта албайм, адал деп да айтпайм, билбейм. Анткени так кесе эме өзүм изилдеп көрө элекмин. Эгерде мас кылган болсо, ушуну гана билем, эрежеси бар. Ар бир мас кылуучу ал арам болот. Мисалы, пиво мас кылса арам болот. Пиво мас кылбаса деле арам болот ансыз деле. Түшүнүктүбү? Демек, арам. Мас кылыш керек. Мас кылбай, жанагында буну эмне деп айтышат? Бозодан азыктан жасалат дейби. Эмнеден? Будайдан да бир нерседен жасалат, таза нерседен жасалат. Адал деген адамдар бар. Билбейм буну. Ошого так кесе бозо бузбой, эме ичсе болобу болбойбу, аны мен айта албайм, бир туугандар. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Тахажжуд намазын окугандан кийин витр намазы окулабы? Анда куптан витр окулбай калабы дейт. Куптандан кийинки витр деп атат. Негизи витр куптандан кийин гана окулат, куптандан алдын окулбайт. Витр өзү түндө окулса сонун болот. Эң жакшысы. Өткөнсүңөрбү? Буну фикх китептерде келет. Түндө туруп окуганын болжолу баягы 3-4дө, 4-төрдө, экилерде туруп, бир уктап туруп окуганын витрин керемет болот, сонун болот. Бирок биз түндө туруп витр окуйбуз десек, биз эртең менен эрте саат канчада турабыз? 11де турабыз. Витр Аллаху акбар болуп кетиши мүмкүн. Ошол себептен биз эмне кылабыз? Жөн эле куптандан кийин эле витр окуп алып жатып алганыбыз бизге жакшы болот. Ал эми такуу адамдар бар да, тахажжудду калтырбаган адамдар бар. Ошол адамдар куптандан кийин витр окубай, түндө туруп витр окугандыгы жакшыраак болот. Ооба, түндө туруп витр окусаңыз, куптандан кийин витр окубайсыз. Эми куптандан кийин витр окуган болсоңуз, түндө турганда тахажжудтан кийин дагы витр окубайсыз, бүттү, куптан витр окулду болот. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Жолдошунун биринчи жубайынын баласы махрам болобу же болбойбу дейт. Жолдошунун биринчи жубайынын баласы, жолдошунун баласы экен да. Махрам болот, ооба, анткени бул экөөнүн ортосунда түбөлүк махрамдык бар. Эч качан балдар атасынын аялдарын ала албайт. Түшүндүрүп берейин. Мисалы үчүн менин атам бир кезде бир аял алган дейли. Анан ажырашып кеткен ал аялыны. Мен ал аялыны эмне кыла албайм, эч качан аялдыкка ала албайм. Атам ажырашып кеткенден кийин дагы ала албайм. Түшүнүктүүбү? Эгерде ал атам дагы деле ошол аялы менен жашаса, мен ал эмнесине, аялына махрам боломун. Аллаху алам, Аллах таала да аныгын билет. Ассаламу алейкум устаз. Ва алейкум ассалам. Суроо, барзах дегенди кым менен жазыптыр. Барзах ааламында күн түн деген барбы? Билбейм, барбы? Мен аякта болуп көргөн эмесмин да. Биз көргөндөй эле ай, күн, жаан, кар, шамал барбы дейт. Бизден эмне кабар, маалымат, белги барат ал жактагыларга дейт. Барзах ааламы деп жигиттер. Бул дүйнөдөн өтөбүз го. Өткөндөн кийин акыретке чейинки аалам барзах деп айтылат. Мындай айтканда, жалган дүйнө менен чын дүйнөнүн ортосунда бир аалам болот. Ал аалам эмне? Рухтар ааламы, барзах ааламы деп айтылат. Түшүндүңбү? Барзах деп эмнени айтат? Барзах деген сөздүк мааниси тосмо деген сөз. Жалган жашоо менен чындык жашоонун ортосундагы тосмо да, ортодо вакуумный жашоо. Бул дүйнөдөн өткөн адамдар барзах ааламында болот. Рухтар барзах ааламында, дене мүчөбүз кабырда чирип кетет. Ошо барзах ааламында жамгыр жайбы, күн чыгабы деп атат, билбейм ал жакта эмне болоорун.
Билбейбиз аны, барып көргөн эмеспиз. Бул ааламдар бизге кайып ааламдар. Эч ким барып көргөн эмес. Бул кайып аалы, көздөн кайып болгон нерсени тек гана Аллах Тааладан, пайгамбардан келген маалыматтарга гана таянабыз. Маалыматтарда күн чыгат, күн батат деген кептер жок. Чөнтү хадисте келген эмес да, билбейм мен аны. Балким болсо керек, мен билбейм. Демек барзах ааламда күн чыгат, күн батат, ай өзгөрөт деген кептер болбогондугу үчүн барзах ааламы бар деп гана билебиз. Рухтар ошо барзах ааламында жашайт деп гана билебиз, болду. Андан ашыкча кеп кылбайбыз. Бизге бул жагына тыюу салынган, ал жагы бизге караңгы. Бизден эмне маалымат барып турат деп атат. Барзах ааламында жигиттер унутпагыла. Бизде ахли сүннат вал жамаатта барзах ааламындагылар бизди угат. Рухтар бизди угат, бир туугандар. Ошол себептен да кабырга барганда билесиңер, эмне дейсиңер? Биринчи кабырга барып эмне кыласыңар? Саламдашасыңар, Ассаламу алейкум дейсиңерби? Дейсиңер да? Дебейбиз деп атасыңар. Кабырга баруунун эрежеси бар. Айша энебиз пайгамбар алейхиссаламдан сурайт, кабырга барсаң эмне кылам дегенде, кабырга барсаң мынтип айткан дейт. Ассаламу алейкум я ахли диярил муъминин вал муслимин. Иншааллах нахну бикум лахиқун. Насалуллаха лакум ва ланал афията фид дин вад дунья вал ахира. Мынтип айткан дейт. Кабырга барсаң салам бергин деп атат. Ассаламу алейкум дегени силерге салам болсун деген да, туурабы? Алар өлүп жок болуп кеткен да. Неге силерге деп атасың? Ал жок да, топур аз казып көрсөң сөөгөктөрү чыгат. Демек уга турган адамга салам айтылат да, туурабы? Дуалга карап алып ассаламу алейкум дебейсиң да. Демек пайгамбардын ушул хадиси өз эмне багыттап турат бизге, өткөн адамдар бизди угат. Жооп бербейт сага болгону. Угат. Демек барзах ааламындагы адамдар угат. Биз Куран окуп багыштасак сообу жетип барат. Садака кылып садаканын сообун багыштасаң жетип барат. Азыр ифтарда дуа кылып атасыңар, туура? Ата бабаңар, чоң ата, чоң энеңер өтүп кетсе керек балким, мисалы. Ошолорго дуа кылсаңар, аларга менин баланча баламдын баласы, неберем, зурриятым, урпагым мага белек бекчек жиберип атат, мындай жалпак тил менен айтканда. Дуа кылып атат деп бүт баарын билип турат алар. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсе, барзах ааламындагы рухтар эмне болуп атат экен? Бизден садакалардын сообуну, жакшы иштердин сообуну, бата тилектердин сообуну кабардар болуп билип турат, бир туугандар. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Биринчи суроом дейт. Азыр орозо убагында жунуп болуп калсаң, гусул алуу үчүн оозго суу алганда гаргара кылуу шартпы, же оозду чайкап койсо жетиштүүбү дейт. Гаргара кылуу деген билесиңер, жакшылап чайкаш керек. Анткени оозду гусулда жууштук сүннөт да, туурабы? Кудайга шүгүр, молдолор бар экен, жакшы. Парыз. Түшүндүңбү? Сөзсүз эмне кылабыз? Гусулда оозду жуабыз, таза жуабыз да, таза чайкайбыз. Дааратта оозду жууштук парыз, сүннөт. Демек, дааратта эгер гаргара кылбасаң деле, гусулда эмне кыласың? Сөзсүз гаргара кылышың керек. Ал эми орозо болсоңчу, орозо болсоң гаргара кылбайсың. Түшүндүңбү? Эгерде гаргара кылсаң, тамагыңда суунун даамын сезсең, орозоң бузулат. Суунун даамы болот, билесиңер. Балким эгер ошол суунун туздуу даамы болду, балким бир башкача бир даамы болду, ошонун даамын тамагыңда гаргара кылганда, гусул кылган кезде тамагыңда сезип калсаң, орозоң бузулду, бүттү. Бир күн орозо милдет болот сага. Карыз болдуң. Эми сен болду, оозум ачылып калды деп жебейсиң. Күн батканга чейин ачка жүрөсүң. Түшүндүңөрбү? Орозо адамдай ачка жүрөсүң. Кийин орозо чыккандан кийин бир күн казада кылып бересиң. Демек, орозо учурунда жигиттер жунуп болуп калсаңар, гусул алыш керек болсо, жуунасың, гаргара кылбайсыңар, оозуңарды чайкап коесуңар, болду. Анткени жутуп алуу коркунучу эмне бар экен? Өтө жогору. Жутпай эле тамагыңда, мына кекиртегиңде суунун даамын билсең, орозоң бузулат. Жигиттер адашпагыла. Таңдайыңда даамын билген бөлөк, кекиртегиңде даамын билген бөлөк. Азыр оозубузга суу алсак, дароо даамын билебиз. Бул бөлөк. Кекиртегиңде даамын билсең, орозоң бузулат. Таңдайың менен даамын билген ал эч нерсе эмес. Чөнтү оозуңдун ичи эле да ал. Орозо качан бузулат? Нерселердин даамы кекиртегиңе жетсе, орозоң бузулат. Мисалы, азыр бир мисалы, эмеде сабакта отуруп монте бересиңерби? Балким кээ бирлердин адаты бар да, монтип колун тиштеп, тырмагын тиштей берген адамдар болушу мүмкүн да, жигиттерде болушу мүмкүн. Зериккенден кыларга иш жок, монтип манжаларын тиштей бериши мүмкүн. Айтайлы сен манжаңды оозуңа салып монтип тиштеп атканда, кекиртегиңе бир даам келсе, орозоң бузулат. Жөн эле манжаң, орозоң бузулат. Мисалы, сенин манжаңда калем бирдин даамы калган, сарылыкта жегенсиң да, же бир туздун даамы калган, же бир нерсенин даамы калган, ошону мондай кылган кезинде бир даамын сезсең, кекиртегиңде орозоң бузулат. Колуңда эч нерсе болбосо деле. Керек болсо бир калемди алып, калемди монтип тиштегилей бересиңерби?
Калемди тиштеген кезде ошо калемдин дамы кекиртегиңден сезсең орозоң бузулат. Абайлаш керек жигиттер. Айт. Тиш паста эмне болот деп атат. Тиш пастаны жеп алсаң да орозоң бузулбайт. Десем ишенип кетпеген макулбу? Тиш паста менен ооз бекиткенден кийин тиш пастаны колдонуу макруh болот. Түшүндүңбү? Тыюу салынбайт, бирок макруh, жакшы эмес, жагымсыз болот. Болбойт. Себеби орозоңду бузуп алуу кооптуулугу аябай жогору. Анткени тиш паста билесиңер, эме болот, кычкыл болот, Ошонун кычкылдыгын кекиртегиңде сезсең, орозоң бузулат. Демек башынан дегени сен оозуңду чайкашың керек болгон болсо, демек баягы такап түйүнү алып барып оозуңду бекитпей, 5-10 мүнөт алдын калганда оозуңду бекитип, эме тамакты токтотуп, барып тишиңди жакшылап жууп, тазалап алып тиш паста менен анан орозоңду бекитишиң керек. Түшүндүңбү? Тиш паста колдонсоң орозоң бузулуп кетет дебейбиз. Макрухтугу бар. Эгерде кекиртегиңде анын ачуулугун сезсең, орозоң бузулат. Мисвакчы десең, мисвакта орозо бузулбайт. Түшүндүңбү? Мисвак колдонгондо мисвактын даамын сезсең да бузулбайт. Азыр мисалы үчүн күндүзү ошо мисвак колдонсоңор болот. Орозоң эч кандай бузулбайт. Атың аман болсо, атыңды умар кылып алсаң сүннөт болот. Деп айтат сага адамдар ошентип. Ошолорго ишенбегин. Атыңды жөн эле тиги өзгөртүп алыш эч кандай сүннөт эмес. Сүннөт деген сөз сен ошону кылсаң сооп аласың да. Түшүндүңбү? Сооп аласың. Мен мындай бир хадисти билбейм да, атыңарды сахабанын аттарына өзгөрткүлө деген хадис жок андай. Түшүндүңүзбү? Пайгамбар алейхиссалам мындай жакшы кеби бар. Аллага жагымдуу аттар деген хадиси бар да. Абдулла деген ат Аллага жагымдуу, Абдурахман деген ат Аллага жагымдуу деген болду. Аны сен төрөлгөндө балаңды Абдулла деп кой, Абдурахман деп кой. Анан сенин татынакай өзүң атың бар. Кылычбек, Адилет, Кубанычбек, Аман, Эсейин деген аттарың бар да татынакай эле. Кудайберди, Эгемберди деген аттарыңды жөн эле монтип өзгөртүп алсаң, сен анда өзгөчө адам болосуң да, 2 түрлүү атың болот. Окуу жайга келгенде Умар болуп каласың, классташка барганда Кылычбек болосуң, анан көчөдө жүргөндө Шарик болосуң. Ушундай түрлүү аттарың болот да. Андай эмес, адамдын бир эле аты болот, түшүндүңөрбү? Классташтардын арасында да бир аты болот, үй бүлөсүндө да бир аты болот, окуу жайында да бир аты болот, бир эле ат менен болот. Аны атыңды мындай атка өзгөртүп алсаң сүннөт дегенди мен билбейм андай нерсе. Сүннөт дегени сүннөт болгон болсо, анда сооп алышың керек да сен ошол атты эме кылып алсаң. Андай сооп ала турган нерсе эмес болот, түшүндүңбү? Эми коем десең, жаштайыңдан атыңды балаңдын атын эме өзүздүк өтүп кетти да. Балаңдын атын эмне кылып аласың, ушундай чыгаан инсандардын атын койсоң болот. Бирок жеке мен кыргызча эле ат коюуну сунуштайм. Түшүндүңбү? Ар бир улут өз аттарын койсо эле жакшы болот. Ошондо туура болот. Негизи орозодо жуунса болобу деген суроо. Не үчүн жуунасың? Гусул алышың керек болуп атабы? Эме сөзүңдө оңдой эле, гусул болбойт адам. Жунуп болот, гусул алат. Гусул деген ал жуунуу деген сөз да, түшүндүңбү? Мен жуунуу болдум деген сөз жок дей. Мен жунуп болдум, жунуп деген баягы булгандым, анан гусул алам. Гусулдун кыргызчасы бойду арат деген сөз. Тулку боюмду баарын жуу деген сөз. Ошондой тулку боюмду жууа турган дарат алам десең, болбойт, орозоң бузулуп кетет деп айтыш мүмкүн силерге. Андай эмес. Жуунсаң болот. Болгону жана гаргара албайсың, түшүндүңбү? Абайлайсың, суу кирип кете турган жерлерден абайлайсың, кекиртегиңден, мурдуңдан жана арткы түтүктөн абайлайсың, суу кирбесе эч нерсе болбойт, жуунсаң болот. Түшүндүңбү? Мисалы тердедиң, бир жумуш кылдың, тердедиң кантип жуунбай турасың, мисалы, чайканып алсаң болот. Же кирдедиң, 40 күндөн бери жууна элексиң, бүгүн жуунуш керек болуп калды, орозосуң, жуунсаң болот, эч нерсе болбойт. Түшүнүктүү? Кеттик. Зеригип кетпедиңерби? Кете берели. Мында да кызыктуу суроолор бар, ошолорду жооп берип коюп кетебиз анан. Экинчи суроом дейт. Кичүү зара кылгандан кийин канча убакытта калган зара чыгат дейт. Кызык суроо экен, Кичүү зара кылгандан кийин, баягы заралагандан кийин деп атат. Заралагандан кийин калдык заралар табарсыктан качан чыгат дейт. Мен аны каяктан билем качан чыгарын? Кызык. Ар кимдики ар кандай да, балким Айбектики батыраак чыгат, Нурбектики эртең чыгат, каяктан билебиз аны? Билбейбиз аны, айта албайбыз. Ар кимдин ден соолугуна жараша болот. Баягы түтүктөрү бардыгы жайында болсо, ал түтүктөрдүн ичинде бези болбосо, жарасы болбосо, оорукчан болбосо, суга өтпөгөн болсо, убагында эле чыгат. Анан жанагындай оорукчан болгон болсо, бүт баары чыгып кеткендей болот да, 5 мүнөттөн кийин кайра зарасы кыстагандай боло берет, түшүндүңбү? Ар кандай зарага тиешелүү оорулар бар. Аны айта албайбыз да качан чыгарын, билбейбиз. Бирок жигиттер, жигиттерге тиешелүү, унутпагыла. Жигиттер зара кылгандан кийин сөзсүз тазаланыш керек, милдет.
куруктаныш керек. Баягы узун түтүктүн ичини тазалаш керек. Кантип тазалайсыңар? Сыдырып тазалаш керек. Түшүнүктүүбү? Улуу сөздө уят жок, түшүнөсүңөр муну. Баягындай зараны кой берип туруп анан булаңдатып салып ала турган болсоң, ич кийимиңде нажас болот, ыплас болот, аны менен намаз болбойт. Макруh болот намаздыгың. Көбөйүп кетсе намазың бузулат. Мисалы аябай эле куюлуп көбөйө турган болсо, жаман болот. Кудай сактасын, ошол зараны куюлтуруп жүрүү дозокко алып барышка себеп болот. Пайгамбар алейхисалам хадисте истензиху минал баул дейт. Фейна амата азабил кабр минху дейт. Зарадан өтө абайлагыла этият болгула деген. Кабырдын жанынан өтүп баратканда бул эмне үчүн азапталып атат деген пайгамбар? Зарасынан абайланбагандыгы үчүн, сактанбагандыгы үчүн азапталып атат дейт. Зара өтө кооптуу нерсе. Эркектерге айрыкча тиешелүү. Түшүнүктүүбү? Баягы түтүктүн ичини сыдырып, кургактайсың, бир аз кыймылдайсың, үн чыгарасың, эмне болот? Түтүктүн ичине калбай бардыгы чыгып кетет. Ушундай кылыштыгың милдет. Сөзсүз болот. Антпесең чыгып кетсе даратың да бузулат, ыплас да болосуң, булганасың, болбойт буну менен. Намазда окуя албайсың. Дароо эле жана зара бүтүргөндөн кийин чыгып кетпейбиз. Бир аз, 1-2 мүнөт кичине дараткананын ичинде басып, кыймылдап, заранын баарын чыгарып, көңүлүбүз качан ал чыгып бүттү деген ой келет десеңер, ал ар кимде ар түрлүү болот. Ар бир адам өзүнө тиешелүү. Сен өзүң оюңда болду, зара калбады деп ойлосоң, болду, калбады. Бүгүн саарлыкта уктап калыптырмын устаз дейт. Ассаламу алейкум. Бүгүн саарлыкта уктап калыптырмын. 6:45 өткөндө канчада жабылат экен деп бир ооз жеп алыпмын дейт. Көрсө 6:31 өткөндө эле жабылып калат экен дейт. Ошол күнү орозодон куру жалак калдыңыз. Жигиттер мындай. Саарлыктын убактысын билесиңерби? Карап жеп атасыңарбы? Жей бер десе эле уруп жеп анан кийин болду окшойт деп божомол менен болбойт. Жигиттер жакшылап карап тургула. Саарлыкта мисалы дейли, жөн эле мисал айтсам, 6-нан 10 мүнөт өткөндө, 6-нан 10 мүнөт өткөндө бүтөт. Сен 6-нан 9 өткөндө бир нерсени оозуңа салдың. Чайнап атасың. Жутайын деген кезинде 6-нан 10 мүнөт тагы өттү дагы, секунд иштеп баштады. 11-мүнөт кетип баштады. Сен ошону жута албайсың. Жутсаң, орозоң Аллаху акбар болду, жок калат эч нерсе. Жута албайсың. Оозуңа алган нерсени чайнап атсаң болсоң, убактысы бүткөн болсо, эми болду жутуп кое бер, эч нерсе болбойт деген маселе жок. Болбойт ошо күнү орозоң. Токтотосуң. Убакытты билишиң керек да, неге жүрөсүң билбей? Билиш керек болот. Билиш керек. Ар бир мусулман убакытты билиш керек. Ошону билиштигин парыз болот. Баягы илим алыш парыз дегенибиз бар го. Орозону ар бир мусулман кармайбы? Качан бүтөт, качан ооз ачат, бардыгын мусулман билиш керек. Жаңылып калсаң бөлөк маселе эмне. Бирок анда да орозоң бузулат. Билдиңби убактысыны, ошол убакытка чейин бүтүрөсүң. Жутуп алсаң болбойт, оозуңдагы нерсени чыгарып салышың керек болот. Унутпагыла. Эгерде жутуп ала турган болсоң, анда орозоң болбой калат. Суроо дейт. Имамчылыкта дагы имам наскиге байпака деп атат. Байпака мас тартса, ошо байпака мас тарткан мазхабтардан болсо, буга уюп окуса болобу деп атат. Бир имам экен, имамдык өтүптүр, аны билесиң, байпагына мас тарткан. Жакшы азыр байпакка мас тарткандар пайда болду го, жакшы болот. Жигиттер 4 мазхабта тең байпакка мас тартууга уруксат берилбейт, жука байпакка мас тартууга уруксат берилбейт. Баягындай балинкедей байпагың болсо, уруксат. Балинкени билесиңерби? Кийизден болот го, калың. Орустардын бут кийими болот, балинке деген. Калың кийизден болот. Ал суу өткөрбөйт, тик турат, ошол шарттары бар. Ошо балинкедей болсо бөлөк маселе. Жука биз кийип жүргөн байпактарга мас тартуу болбойт. 4 мазхабта тең бир туугундар. Эгерде байпагыңа мас тартып намаз окуп жүргөн болсоң, 40 жылдан бери намаз окусаң дагы 40 жылдык намазын кайра кайтарып окуп бересиң. Намазың өтпөйт. Эми имамга келе турган болсок, көрдүк дейли, Нурбек байпагына азыр мас тартып чыкты дагы имамдык өтүп атат, намаз окубайсың аркасында. Көрбөсөң, сен анын дарат алганын көргөн жоксуң, имамдык өтүп тур, анда уюсаң болот. Сен көргөн жоксуң. А мындай десеңчи, бул күмөндүү да, бул ошондой жамааттан да, бул байпагына мас тартат да деген ал күмөн гана. Күмөн менен иш кетпейт бизде. Нак далил керек, факт керек бизге. Түшүндү? Көзүң менен көрсөң, байпагына мас тартсаң, анда өтпөйсүң. Эме уюбайсың. Көзүң менен көрбөсөң, уюсаң. Чикагодон, Америкадан алып келип берди. Атайын американский носки алып келип берди. Мен бир онлайн сабакта айттым эле да, фиктанчы. Азыр ушундай байпактар пайда болду, мас тартса болот, болбойт деп айткан. Мен билбейм ошонун өкмүн. Алымдарыбыз фатва берип атат экен. Болот, болбойт дегенди жеке менден сурасаңар, ошол баягы рекламада жүрбөйбү? Кара байпактар, суу өткөрбөйт десең, бирок жупжука. Менде да бар үйдө, ошол Америкадан алып келип берген. Ошого мен мас тартууга уруксат бере албайм мен. Жеке мен бере албайм.
Алымдар уруксат берип атат, силер ошону алып мас тартып кетсеңер өзүңөр билесиңер. Эгерде качан уруксат беребиз, алымдар кеңешип баардыгы бир бүтүнгө келип, бул масынын ролун ойнойт экен, масыда экен, буга мас тартса болот деп фатва берсе, анан мен дагы айтам, болот деп анда. Анча мынча алымдар чыгып ошол болот, болбойт деген пикирлер болуп атат. Мен азырынча уруксат бере албайм. Анда мен кийип көрдүм өзүм, кармап да көрдүм. Масынын жанакы биздеги Ханафи мазхабтагы эрежелерине дээрлик көбүнө таба албай атам ал эрежелерди. Кадимгидей эле жупчук эле байпак болгондун ичинен көлөңкө өткөрүп коюп туруп сөөтпөйт экен. Аны бир аз кийсең тешилип жок болуп кетет. Кадимгидей эле байпактан эч кандай айырмасы жок экен. Ага болот деп, болбойт деп, болот деп фатва уруксат бере албайм мен. Устаз, азыр көпчүлүк мечиттерде таравих намазда катмы Куран окулуп жатат. Алхамдулилля. Силерде деле окулуп атабы биякта? Уктаганча окуп атасыңарбы? Негизи эле Куранды катмы кылганда ар жеринен окуп, бир кары башынан, экинчиси ортосунан ошондой кылып катмы кылса болобу? Болот. Рамазан айында бир катмы кылыштык сүннөт. Жамаат биз чарчадык, анан чалдыктык, чарчадык, тура албайбыз деп жалкоолук кылса дагы катмы Куран калбаш керек. Рамазан айында бир жолу катмы Куран бүтүрүү сүннөт. Бөлүнүп, башка каарылар болуп өтсө да болот. Экинчи суроо, сажда аятта сөзсүз кылуу керекпи? Биз эч сажда кыла элекпиз да, же сажда аят келе элекпи билбедим дейт. Сажда аяты азыр келе элек. 10 күн эми болдубу? Сажда аяты ортосунан кийин башталат. Эгер адашпасам, эмеден башталса керек. Хаж сүрөсүндө болсо керек, биринчи келгендиги. Муну хафиздер дагы жакшыраак билет. Демек азыр келе элек кыжырат болбогу. Демек сажда качан кылабыз, сажда аятын билесиңер, сажда аят кылат го. Буну сөзсүз кылыныш керек. Намаздын ичинде болсо, намаздын ичинде, намаздын сыртында Куран катым кылсаңыз, сажда аят окуйсуңарбы, 14 жерде келет, Ошону окусаң да, уксаң да дароо сажда кылыштык парыз болот, милдет болот. Ошо хатым боюнча айта кетейин, убакыттан пайдаланып. Мондай өткөн карлар болуп атабы, болбой атабы билбейм. Бул хатым эмес бир туугандар. Бул эмне деген Куран бул? Бул Куран эмес бир туугандар. Мындай хатым болбойт. Хатымга өткөн, имамдыкка чыккан адам так даана, ооба бат окусо жакшы болот, бат окуш керек, себеби коом чарчайт. Бат окусун, бирок так окусун. Так даана окуш керек. Кайсы сүрөдө, кайсы жерде кетип аткандыгын алдам аркада түшүнүш керек. Керек болсо, Куран тафсирин билген алымдар болсо, аркасында ошо Куран аяттарын ар бирин түшүнүп, мындай муң менен, хушу-хузу менен окула тургандай болуш керек. Мен эч бир каарыга тил тийгизбейин. Бирок мен көпчүлүк каарларга ушуну айтам. Бул хатымдар хатым болбойт деп айтпайлы, бирок мындан соо аласыңбы, же жөн эле физариятка болбойбу билбейм. Аллахтын алдыга барганда билебиз буну. Куран хатымдан максат ушунча адам Куранды угуп, бир рахат алып, Курандан бир файыз баракат алыш керек да, шашпай, татынакай окушуң керек. Эле быдылдап ата турган болсоң, быдылдап атсаң, анда сен Куран хатымында канчалык соо аласың, бир гана Алла билет. Мен иним бар, ушу силерден бир аз чоңураак болсо керек, келет жакында. Мен ага тамашалап айтып коем. Мен сенин аркаңда эмеге таравихке турбайм деп. Себеби ал 3 күндө хатым бүтүрөт ал. 3 күндө бүтүрөт. Күнүгө 10 парадан окуйт, 6 парадан окуйт. Анын аркасында укмуш жана Хусейн Болттой чуркасаң дагы жетпейсиң. Ихлас сүрөсү бар го, Ихлас сүрөсүн аябай жакшы билебиз да, мен аябай жакшы билем Ихлас сүрөсүн. Ихлас сүрөсүнүн аркасынан кубалап да жете албайм, окуй албайм. Кул Аллаху дегенди окуган, мен баштаган угасың, аягында акыркы аятын угасың да болду. Эмне болуп бүткөнүн түшүнбөй каласың. Бул мындай хатым болбойт. Канча жолу айттым, ага анан барган сайын акыркы жылдарда тагыраак окуганга аракет кылып атат. Баягы жаш кезинде аябай эле чулдура ойломонтип эле бардыгын кача кыла берчү эле. 12 жаштан бери хатым өтүп келатабы. Айтор, андай өтпөгүлө араңарда балким хафиздер болсо, өтөсүңөрбү? Мындай жигиттер. Максат көп хатым кылуу эмес. Максат оштукча айтканда аз, саз болсун. Бир эле хатым кыл, бирок аркаңда тургандар шашылып келип хатымга тура турган. Сен аркаңда тургандар рахат алып хатымда тура турган, өзүнүн бир Алланын алдында тура тургандай элестесин. Азыр биздин хатымдардан качып кетсең болот да. Качып кетесиң, качан бүтөт да, шашасың да, качан бүтөрүн. Бир вагонду салып коюп эле тарак турук кетип аткандай болот. Андай хатым болбойт. Өтө керемет хатым өтүш керек. Шашпай, сонун өтүш керек. Эгерде араңарда хафиздер болсо, жакшы хатым өткүлө жигиттер.